Баткен облусунда эпидемиологиялык кырдаал курчуп жаткандыктан облустук штабтын чечими менен дагы бир нече чектөөлөр кабыл алынды. Бул тууралуу республикалык штаб билдирди. Ага ылайык аталган аймакта төмөнкү чектөөлөр киргизилди. 28 сентябрдан тарта облустар жана райондор аралык, ошондой эле райондук, шаардык, ички коомдук транспорттун каттамы убактылуу токтотулду. Мал базарлардын иши убактылуу токтоду. Мечиттерде жамаат менен жума намаздарын окуу убактылуу токтоду. Күндөлүк 5 убакыт жана жума намаздарын үй шартында окуу сунушталат. Облуска каттуу көзөмөлдөгү беткап режими киргизилди. Баткен облусунун аймагына чек арадан өтүп жаткан Өзбекстан жана Тажикстандын жарандарын акыркы 3 күндө алынган ПЦР анализинин терс жыйынтыгы менен киргизүү чечими кабыл алынды. Кыргызстанда коронавирустан улам 13 киши өтө оор абалда реанимацияда жатат. Бул туурасында Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Учурда 700 киши аталган инфекциядан ооруканада дарыланууда. Алардын ичинен орто оор абалда 559 бейтап, оор абалда 119 бейтап, өтө оор абалда 13 бейтап жатат. Акыркы күндөрү Кыргызстанда COVID-19 жуктуруп алгандардын саны кайра арбып кетти. Бүгүн 28 сентябрга карата 104 кишиден вирус табылды. Жогорку кеңештин шайлоосун өткөрүп алуу үчүн коронавирус жуктургандардын саны атайлап азайтылып айтылууда деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Беле кетсек, соц тармактын колдонуучулары шайлоого карата элди дүрбөлөңгө салбаш үчүн илдет боюнча статистика азайтылып көрсөтүлүп жатышы мүмкүндүгүн болжошууда. Бул боюнча Үсөнбаев Саламаттык сактоо тармагынын шайлоого эч кандай тиешеси жоктугун билдирди. Статистика төмөндөгөн жок, керебеттер толуп эле калып жатат. Июлда ооругандардын саны абдан көбөйгөн, кийин кайра түштү. Бул кадырetse процесс. Учурда ковид жуктургандар кайра көбөйө баштаганын байкап жатабыз. Бул көрүнүштүн шайлоого эч кандай тиешеси жок, деди Үсөнбаев. Учурда Кыргызстанда 568 жасалма дем алдыруучу аппарат жана 8328 кычкылтек концентратору бар. Бул тууралуу брифингде медициналык жардам жана дары-дармек саясатын уюштуруу башкармалынын жетекчисинин милдетин аткаруучу Нургүл Ибраева билдирди. Мурдагыларын жана кийин алынгандардын бардыгын кошо эсептегенде өлкөдө 568 жасалма дем алдыруучу аппарат жана 8328 кычкылтек концентратору ишке даяр, деди Ибраева. Ошондой эле брифинг учурунда коронавирус жуктургандарды дарылоо үчүн азыр 1498 керебет, анын ичинен 193 реанимациялык орун бар экени айтылды. Москва облусуна көпүрө урап 51 кыргызстандык жабыркаган кырсык боюнча кылмыш иши козголду. Бул туурасында Россиянын тергөө комитети билдирди. Алдын ала текшерүү иш-чараларынын натыйжасында Россия Федерациясынын кылмыш жаза кодексинин 143 беренесинин 1-бөлүгү эмгекти коргоо талаптарын бузуу, этиятсыздыктын кесепетинен адамдардын ден соолугуна оор зыян келтирүү менен кылмыш ишин козгоо чечими кабыл алынган. Россия Федерациясынын тергөө комитетинин төрагасы борбордук аппараттын криминалисттерин жиберди. Жакын аралыкта окуя болгон жерди текшерип башташат. Тергөө бардык жагдайды жана жумушчулардын массалык түрдө жаракат алган себебин аныктап чыкмакчы деп айтылат маалыматта. Чүй милициясы Аламүдүн районунда Түркиянын жаранына болгон кол салуунун чоо жайын иликтеп жатат. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалынын басма сөз кызматынын өкүлү Назира Имангазиева билдирди. Анын айтымында окуяга байланыштуу 36 жаштагы келин суракка алынды. Бирок аны айыптуу деп айтууга азырынча негиз жок. Кээ бир маалымат агенттиктери бул кылмышка келиндин тиешеси бар экенин жазып жатышат. Анын тек жайы аныкталып суракка алынды. Бардык версиялар каралып, ыкчам издөө иштери жүрүп жатат. Милиция окуя Кашка суу айылында болгонун, чет өлкөлүк жаранга кол салгандар изделип жатканын кабарлады. Бишкекте 18-24 сентябрга чейин жол эрежесин бузган 6619 учур катталды. Бул тууралуу патрулдук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Анын 91-и мас абалында рульга отурган айдоочулар экени кабарланды. 25 киши автоунаасын терезелерин караңгылатып алган үчүн кармалган. 109 айдоочу күбөлүгү жок автоунаа айдап жүргөнү аныкталды. Калганы ар кандай эреже бузгандар болуп чыккан. Бир жумалык рейдтин натыйжасында 559 автоунаа айып жайына токтотулду. Кыргызстанда 2019 жылдын башында жол эрежесин бузгандарга карата айып пул жогорулаган. Мындай чечим өлкөдө жол кырсыктарынын эреже бузуу көбөйгөнүнө байланыштуу кабыл алынган.
Билим берүү жана илим министрлиги 5 октябрдан тарда окуучулар мектепке барып салттуу режимде окуй баштайт деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Соц тармактарда 5 октябрдан тарта салттуу режимде окуу баштала тургандыгы боюнча министрликтин буйругу тарап жатат. Буйрук билим берүү уюмдарында 2-6 класстардын окуучуларын реалдуу шартта окутууга даярдык көрүү боюнча деп аталат. Билим берүү жана илим министрлигинин маалымат кызматы бул буйрукту министрлик чыгарбаганын айтып, документ реалдуу окууга даярдык боюнча гана район деңгээлинде жасалганын билдирди. Мындай маселени министрлик чечпейт, буйруктун бизге тиешеси жок. Чечимди өлкөдөгү эпидемиологиялык кырдаалды карап көрүп, алгач республикалык штаб кабыл алат. Андан кийин гана министрлик буйрук чыгарат, деди министрликтин маалымат кызматы. 2021 жылдан 2024 жылдарга карата коррупцияга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик стратегия бекитилди. Эске салсак, жаңы антикоррупциялык стратегия Коопсуздук кеңешинин буга чейинки жыйынында каралган болчу. Президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон жарлыкка ылайык өкмөт менен жогорку кеңеш башка тиешелүү мамлекеттик органдар менен биргелешип стратегияны ишке ашырууга багытталган ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуусу керек. Мындан тышкары өкмөттүн жогорку сот, башкы прокуратура жана башка мамлекеттик органдар кыска жана узак мөөнөттүү мезгилдерге коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча иш-чаралардын деталдуу пландарын 2 жуманын ичинде даярдашы зарыл. Ошондой эле жаңы документке ылайык өкмөт мамлекеттик органдар тарабынан антикоррупциялык пландарын өз убагында жана толук аткарылышын координациялоо жана мониторинг жүргүзүү сунушталды. Кыргызстанда көкүрөк бездеринин жана жатындын өсмөсүн аныктоо максатында алгачкы көчмө маммограф иштей баштады. Бул тууралуу Азаттыкка 28 сентябрда Эргене фонду кабарлады. Фонддун демилгеси менен 100 000 евролук машина сатылып алынды. Ал Кыргызстандын аймактарын кыдырып, 40 жаштан улуу курактагы аялдардын көкүрөк бездерин жана жатын моюнчасын санариптик негизде текшерип берет. Машина Түркиянын кызматташтык жана координация боюнча агенттигинин, Түрк аба жолдору компаниясынын, Демир банктын жана башка уюмдардын каржылык колдоосунун негизинде сатылып алынган. Кытай тараптын демилгеси менен Кытай эл республикасы негизделген күн жана күз ортосу майрамына карата Кыргыз-Кытай чек-арасындагы Торгарт-Уна жолу жана Эркештам-Уна жолу өткөрмө бекеттери 1-4 октябрга чейин иштебейт. Бул тууралуу мамлекеттик чек-ара кызматы билдирди. Чек-ара кызматы билдиргендей, аталган 2 көзөмөл өткөрмө бекети 5 октябрдан тарта иштей баштайт.